Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар, урматтуу баяндамачы Эркебек Жумабекович, жаңы эле баяндама берип кеттиңиздер. Бул чындап келгенде бир чоң резонанстуу окуя болду. Анан мени таң калтырганы ошо 20-дан ашык биздин баягы кыргыздын жарандары арасында эски саясатчылар да бар, жаш активисттер да бар, апалар да бар. Бирок ошолордун баардыгы биздин Бишкек шаарына эмес, ар кайсы районго токмок, чүй, кант, ошол жакта инвестор бөлүнгөн эмне себеп болуп кетти ошондой? Булардын баары бир немеге батпайт беле? Анан ошо менен экинчиден ошолордун аразында мына азыр биз соцсеттерден көрүп атабыз. Саясатчылар бар айтып жатат, ошо аудио запистин баары жазалма, мунун баары жалган депчи. Ошонун аразында бир жаш активист Атай Бешенбек деген. Ал айтып атат, ал күнүнөн ал иш-чарада такыр болгон эмесмин деп соцсеттен көрдүм да. Яны колдогондор да айтып жатышат. Ушул жөнүндө кимиңиздер маалымат бересиздер, кыскача берип кетсеңиздер. Биринчи суроо боюнча ички иштер башкармалыгы тарабынан маалымат берилет, бирок биздин маалымат боюнча Бишкек ГУВДС тарабынан ИВСтин да орун калбаганына байланыштуу бөлүнгөн экен. Толук маалымат ички иштер башкармалыгы тарабынан берилсе керек. Экинчи суроо боюнча Бейшенбек уулу Атай боюнча бүгүнкү күндө анын баш коргоо чарасы азыркы учурда каралып атат. Кармагандыгы боюнча мыйзамдуулугу дагы бүгүнкү күндө каралып атат. Чечимди чыгара элек. Эркебек Жумабеков, сиз да кыскача айта кетсеңиз ушулар жөнүндө. Баягы бул операцияны сиздер жасадыңыздар да. Эми баргандардын баары айтып атат, ушу аудио немелердин баары биздин сөз эмес дешипчи соцсеттерде. Анан эми коомчулук деген ар кандай экен? Азыр эки тарап болуп атат, ошол жөнүндө бир тагыраак маалымат берип койсоңор, коомчулукка да дааны болмок да. Бул биринчи суроо боюнча түшүнүп берип кетейин. Бишкек шаарынын ИВСи киши көптүгүнөн киши батпай. Биздики мажбур болдук башка ИВСтерге орун алганга, башка жактарга. Бирок баш коргоо чарасы кабыл алынгандан кийин алар ал жакта отурушпайт, уже баары тең этап болуп, уже Бишкекке, СИЗОго келип атышат баары тең. Бул убактылуу кармоочу жайдын тандоонун биздики техникалык необходимость болду да. Кайчыр коюш керек, кайерге кармаш керек. Экинчи суроо боюнча жана аудио записте биздин үнүбүз эмес, биз сүйлөгөнбүз деген боюнча бул албетте кылмыш ишин алкаганда бул боюнча эксперт дайындалат. Эксперттин жыйынтыгы менен чечим кабыл алабыз. Алардын доводдорун биз текшерип чыгабыз да. Что монтаж барбы, монтаж жокпу, анын үнүбү, анын эмеси. Ал үчүн өзүбүздүн тергөө кылмыштын ишинин арасында өзүнчө экспертиза жүргүзүп турган экспертизалар бар.